Адамды эки нерсе бузат. Биринчиси көрө албастык, экинчиси ичи тартык. Зависть деген эмне да, именно көрө албастык деген нерсе. Бул дүйнөдө Алла Таала адамдарга болгон ресурстарды чене берип атат дегенге окшош да. Или адамдардын бардыгына бактылуулук, байлык жетпей жатат деген сигнал экен да. Ал эми ичи тартык деген нерсе, бул дүйнөнүн байлыгы адамдарга өтө аздык кылып атат. Бул дүйнөдө бардык максаттарга, бардык байлыкка адамдар тең жете албайт. Же болбосо мен деле болсо экен, башка бирөөлөрдө болбой эле койсо экен деген сыяктуудай сезим да. Эми мисалы страх деген дагы нерсе бар да, коркунуч да, бир нерсени баштагандан коркуу деген сөз. Бул ар бир нерсе эмоцияга байланыштуу да. Бул деген нерсе мен жашоомдо көп бир өзгөрүүлөргө даяр эмесмин деген сигнал экен да. Ошон үчүн эгерде өзгөрүүнү кааласаңыз, демек коркуштун кереги жок да. Себеп дегенде корксо деле кое өлөт, коркпосо деле кое өлөт дейт да. Корксоң деле, коркпосоң деле баары бир нерсе жоготосуң дейт. Себеби адамдардын бардыгы баары бир жоготууда дейт да. Ар бир убакыттын өтүшүндө сен либо акча жоготосуң, либо убакыт жоготосуң. Эми сен үчүн кайсынысы кымбат? Убакыт жоготкон кымбатпы же акча жоготкон кымбатпы? Эгерде жоготууда болсоң, акчаны тапсаң болобу же убакытты тапсаң болобу? Кайсынысын? Ошон үчүн ориентир алганда ойлонуш керек да. Лучше акча жоготкон жакшы, себеби адамдар акчаны иштеп кайра тапса болот, бирок жоголгон убакытты эч качан таппайсың да. Ошон үчүн көп убакыт өтүп кетет экен. Андыктан эмоция көп нерсени чечет деп айтып атпаймынбы? Дагы бир кошумча нерсе айтып кетейинби? Кубаныч дейт да. Кубаныч деген нерсе бар да. Эмне үчүн адам дайыма күлүп жайнап кубанычта жүрүш керек дейт. Бул өтө положительный эмоция экен да. Бул адамдын өзүн дарылаганга жардам берет экен рас. Анан экинчиден биздин кыялдарыбыздын, максаттарыбыздын тезирээк болушуна жардам берет экен да. Бул кубанычтын аркасынан мисалы бизге дагы бир өтө жакшы бир сезим келет. Ийгиликке жеткирүүчү бул ишеним деген сезимди берет. Ишеним деген нерсе биздин жаратылышыбызда көп ишке ашпай жаткан нерселердин ишке ашына жардам берет да. Мисалы биз тапкан нерселерибиздин бардыгына качандыр бир кезде ишенгенбиз, таппай жүргөн нерселерибизге эмгиче ишенбейбиз. Андыктан ушул эмоциялардын бардыгын туура колдонгонду үйрөнүш керек.